Контентти жакшы жасай алгандар калат да на плаву. Bir jumada, iki jumada 2000-5000 dollar tagып койгондо ошондо эле. Мындай иштин өзөгүн билиш керек да. Барып азыр уже Бишкекте бир 7-10 по-моему да. Чоң эле студия бар. Баарын жасап, анан кнопка беришкен. Дагы кнопка беришкен да. Мен деле уктум мындай нерселерди, бирок билбейм алар каяктан чыгып атат. Салам алейкум достор. Көптөн бери чыгарылыш болбой калды эле. Жаңы интервью, жаңы кейстер, жаңы ийгиликтүү адамдар, жөн эле кызыктуу адамдар менен майк тартпай калдык. Бунусунда көптөн бери күтүп жүргөн Курман Жолдош. Курманке менен майк кылабыз. Курманке, кош келдиңиз. Салам алейкум. Курман Жолдош достор, Кыргызстандагы, бир эле Кыргызстанда эмес, Орто Азияда ошол Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан ошол мамлекеттерден эң биринчи болуп туруп мындай алтын YouTube баскычын алган адам болот. Жана ошондой эле менин устатым болуп кетет. Жана мага окшогон анан 7-8 студияга эң биринчи детский контент жасаган студияларга, ютуберлерге устат болуп кеткен адам. Менде мурда бир жүктөп койгон видео бар эле YouTube'дачы. Ал малда YouTube'га монетканы любой эле видеого бере берет эле сразу элечи. 2012-лерде баягында жок эле 1000 подписчик 4000 саат топтогондон кийин монетизация деген жок эле. Ачтыңбы монетизация бар. Любой каналда сразу эле жандыра берет элең. Анан ошондо бир эски бир видеомду карасам, как бы 3000-5000 просмотр бар, бирок Америкадан, там сырткы дүйнөдөн келген просмотрлордон акча түшүп атат да. Канча түштүр экен эле? Не знаю, канча, бирок эме да, мындай Россиядан өтө эле аз түшүп аткан, Америкада кликтерди карасаң жакшы эле да. Анан ошол моментте менде эме болду да, мындай клик болду да. Значит, кризис, нефтяной кризис болгон экен, Россияда, СНГде эле болгон экен да. Дүйнө нормально. Тиякта нормально экен всё. Значит, ошол жакка как бы уруш керек, тем более YouTube аркылуу чыкса болот экен депчи. Анан мен отуруп YouTube'ду изилдей баштадым да. Анан YouTube'ду изилдегенде да эми детскийге балдар көрөт да. Finger Family'ler менен башталган да темачы. Ошолорду карап отурдум. Жакшы бир эки канал бар эле, анан ошолорду бир жасап көрөйүнчү деп туруп жасай баштадым. Негизи тура эле кылган экенбиз, потому что взрослый темага азыр деле кириш кыйын да, мисалычы. Бизде опыт жок. 2012-13-төрдө анан ошо баягы разный эмелер жасагам мен. Пластилинден жасап көргөм, масканы кийип алып жасап көргөм, өзүмчү. Балдарым кичинекей болчу Finger Family көрөт эле да. Анан 2D анимация тартып жасап көрдүм. 3D'син жасап көрдүм, 3D Max деген программа менен ошондочу. То есть бүт жанрларды, онго жакын жанрларды жасап, баарын сала берген бир каналгачы. Анан ошо бир 2D анимация болгону жарылып кетип, анан кийин ал кайра өчүп калып, короче, ал бир жумада, эки жумада 2000-5000 доллар тагып койгондо ошондо элечи. Анан деген бул жакта бирдеке бар деп туруп, бир жыл ошол роликтерди копияларын туудуруп бүт персонаждар менен жасап. Башка каналдарга. Ал малда спам деген понятие жок болчу YouTube'дачы, детскийдечи. Вообще всё было разрешено да. Контент жок болчу да. Баарын жасап, анан кнопка беришкен, дагы кнопка беришкен да. Ошентип анан кийин чыгып калып кетти алчы. Эми азыр жаңы баштаган креаторлорго деле негизи эмем ошо бир аз эле ойлонуш керек да. Мисалы, ошол эле жакшы кетип аткан роликтерди бир ролик жарылат да, мисалы, каналды анализ кылыштын өзүнүн жолдору бар да. Каналды ачып, кайсы ролиги кетиптир, кайсы убакытта кетиптир, кайсы темада кетиптир, эмнеге кетиптир деген нерселерди. Эмнеге ушул роликти адам көрөт деген суроого эле жооп тапса, бул баягындай вопрос на $1 миллион да. Мунун сырын билип алган адам, баягы секретный ингредиент да булчу, баягы Kung Fu Panda'da болгондойчу. Буну таап алган адам роликти любой түрүн жасаса эле уже сата турган ролик жасайт да булчу. Бул ошонун как бы мастерство деп койсо болот да муну. Мындайча айтканда аналитика, правильно аналитика. Аналитика. Роликти чыгарардан мурун, сценарийди жазардан мурун эмне үчүн көрүш керек деген суроо да, мисалы. То есть биздикилер эмне болуп атат? Тартат, жүктөйт да. Анан просмотр жок, эмнеге деп суроону анан беришет да. Надо производство вообще баштала электе, бир тыйын курат электен мурун ошо суроону сурашың керек да. Өтө эле кичине бир офис бар эле, подвалда эле мындай турсам. Мен күлдөрдүн астында элек го, биз сосед болчу. Подвалдагычы. Ошол жерде жүрдүк бир канча ай. Болбоду, анан кийин ошо врачкалардын бирөөсү баягындай story жасап, мындай рассказ сыяктуу бирдеке жасады. Анан ошондо бир күндө аныкы 5-10 миллион болуп кеткен да. Бир күндө эметип кеткен. Анан бул Маша и медведьтер эле. Типа
Маша Медведь, Человек-паук пуурдап кетип, короче, ушундай бир мультиктер жаза баштаганда, ошондо анан кийин кеткен да. Анан ошондо элдер биз дагы ошого кошулуп, Finger Family'лерди таштап, сторилерге кире баштаганбыз да. До сих пор деле ошо сторилер багып жүрөт. Эми именно алар эмес, бирок өзгөрдү да, башкача болду, чоңойду, подростковый болду дегендейчи. Ошентип анан мындай ошол стори жагына кире баштадык. Анан биз башында отуруп өзүбүз жасачу элек да анимациялардычы. Звукту да өзүбүз кылчу элек, картинасын өзүбүз койчу элек, то есть производствону оти да өзүбүз жасачу элек да. Кийин анан каким-то образом где-то мен даже эсимде жок кантип башталганычы. Балдар өзүбүзчө эле бөлүнүп кеттик. Башка студиялар. Башка болуп. Анан бир бала башка бир досу менен бир офисти алып, ошол жерден башташты. Бирөө бул жака кетти. 2-3 баланы алып келип, пока жардам берилди депчи. Менин эсимде еще мен могу 7-микрорайондо Глобуста бир офисибиз бар эле, барбадың беле? Баргам. 2-этажда. Ошол жерде 2-3 баланы алып баштаган болчумун да, мисалычы. Алар мындай эле анимацияны билген, Манас университетинен бүтүргөн, могу Каныбек агай деген сонун агай бар. Бизде баягы Россияда Александр Митта деген аниматор агай болгон, ошонун окуучусу да. Бул күчтүү агай да. Бул ушул агайдын эле эмгеги чоң да, азыркы аниматорлордун ичиндечи. Потому что бунун колунан чыккан жакшы студенттер бар, ошолор биздин баягы жакшы сотрудниктердин ордун ээлейт да. Ошолорду алып, алар да как раз анимацияны үйрөнүп чыгышкан, бирок каяка барып иштешин билишпейт, жүрүшкөндө төпкелишип калып, анан алар бизге жардам бере баштап, ошондо мындай бир күндө мисалы ошолор 2-ден анимация жасачу ошол болдучу. Азыркылар чөтө жасай албайт. Азыркылар бир жумада жасайт. Ошентип жүрүп мындай чоңоюп баштадык, уже офистерге батпай, анан чоңураак жер алып, анан кийин уже самое главное бул нерселер YouTube'дан жакшы кете баштаганда, акчага айлана баштаганда, уже сен билесиң да, монча акчам кирет депчи. Анан ошого жараша уже чоңураак офис алып, кененирээк офис алып, ошентип сотрудниктердин санын көбөйтүп, барып, азыр уже Бишкекте бир 7-10 по-моему, да? Чоң эле студия бар. И общий мындай вовлеченный сотрудниктер менен кошкондо 200, 300, 500гө жакын адам вовлеченный да. Эсиңизде болсо керек, бай 17-жылдары, 18-жылдары YouTube канча болот, детский контент канча келечеги бар деп ойлой берет элек. 3 жылда, 4 жылда бул жок болсо керек, ошо иштеп калыш керек депчи. Азыр көз караштар бирок өзгөрдү да. Азыр келечеги кенен эле окшойт деген түшүнүк. Ооба, башында YouTube өзүң билесиң да, жаман бизге катуу кысым көрсөттү. YouTube'тун айынан менин 3-4 крупный каналдарым бар эле, чоң каналдарым жабылып калган. Мындай анимация жасап атсаң эле YouTube чыга калып эле бул нерсе болбойт экен балдарга, бул нерсе болбойт экен деп толтура кандай десем, ограничение коюп салган да. Анан бизге уже анимация жасаш невозможно болуп калды. Жасаган анимацияларыңды ал эрежелерге уже туура келбейт экен деп туруп каналдарды өчүрүп салды. Сенин деле канча каналың өчүп кетти, туурабы? Толтура канал ошондой. Акчалар калып кеткен. Акчалар калып кетти дегендей. То же самое да бизде делечи. Просто анан кийин 2017-2019 арасы катуу кысты да YouTube. Ошондо биздики жабылып калып, и как раз мен ошол моментте Америкага көчүп кеттим да, получается. Азыр эми могу TikToктун чыгышы менен, Instagram'дын чыгышы менен Facebook монетизацияны жакшы ачып баштады да. Подростковый эмелер, көрүүчүлөр ал жака көчүп кетти да. YouTube'да уже настолько кысып салганда, авторлор уже баягы өзүнө жакшы ыңгайлуу платформа издешип, тиги жактарга уже көчүп баштады. Бул сезилди YouTube'дун өзүнө, кирешеси түшүп кетти, жакшы элечи. Анан YouTube кайра ойлонуп, чакта биз слишком эле катуу кармап атат окшойбуз дегендей кылды окшойт. Азыр кайра вот 6 ай 1 жылдан бери детский контентти кайрадан кое берип, уже көп нерселерге кайрадан мындай кандай десем, жооп берип, жасасаңар болот депчи. Бул нерсе үчүн биз монетизацияны уже өчүрбөйбүз дешип, кое беришти да, мындайча айткандачы. Азыр эми монетизация да көтөрүлдү детскийден. Көтөрүлгөн жок, бирок монетизация бар, бирок эми просмотр көп болот. Ошого жараша сен эмени ала бересиң. Кирешеси да бир аз көбүрөөк болот. Эми азыр жасагандардын көбү эле детский анимация жасаса дагы, баягы роликти жүктөп атканда бул детский эмес деп туруп, значокту коюп туруп, типа подростковый стилге өткөрүп туруп жасап атышат да. Монетизация ошол жагынан бир аз көтөрүлдү десек болот да. Так, в целом YouTube'да азыркы алгоритмалар өтө эле күчтүү. Бизден көбү сурайт да, мисалы силердин биринчи ютубер байкиңер Америка кетип калыптырго, эмнеге кетип калды? Балдардын келечеги үчүн десек болот.
балдар үчүн өтө сонун эмелер бар. Эми минустар өтө кандай десем, чоң минустары бар. Бирок плюстары дагы бар да. Бул биринчиден эле потенциал, анан тең укуктуулук. Мисалы балаңда бир таланты бар болсо, же өзүңдө кичине эле бир жетишкендигиң, артыкчылыгың бар болсо, бул нерсени сен Америкада ишке ашыра аласың. Кандай жактыбы Америка? Жакшы, жакты. Өтө сонун, өтө алдыга кеткен да, мындай десем. Мындай дүйнөдөгү баягы эме бар го, список бар го, дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн списогунда Америка эми, допустим, биринчи 10до турат да, туурабы? Кыргызстан акыркы 10добу ушундайда турат да. То есть бул жактан бул жакка прыжок кыласың да. Эмнеге ушинтип сурап калышат, курман экен, эмнеге кетип калды, эмне бул жерден баягы чорнулар кысым кылып турго, дегендей болуп турго. Мен деле уктум мындай нерселерди, бирок билбейм алар каяктан чыгып атат. 30-40ка жеткенде адам уже бул жакта уже тааныштар көп, Бишкектечи, достор көп дегендейчи. Анан туугандар көп, уже карым катташ бар. А сен Америкага барсаң бул жашта булардын баардыгын сызып салышың керек да. Потому что булардын баардыгы менен бир-эки телефон менен связь кыласың, бирок токтойт. Бирок барганы стоит, мне кажется, стоит. Ошол эле Америкада барып иштесең, мисалы 3000-4000 бул эң низкий айлыктар да, повар болуп иштесең, Таза тапкан акча. Жок, $1000, $1500 расходуң болсо деле таза $2000, $3000 спокойно кылса болот. Повар болуп эле. Повар болуп эле. Бул эң баягындай жөнөкөй жумуш да. Биздегилер азыр Чикагода биз акыркы жолу жашап калдык. Кыргыздар ал жакта же айтишник, же тракист да. Трак айдашат. Трак айдагандар бизде баягындай чисто кыргызча кылып айдашат. Американецтер мисалы күндө 11 саат лимит менен айдашат да. Биздикилер ал лимитти кылып коюп туруп, по-кыргызски уруп согуп айдашып. Бизде 20 саатта айдап коёр. 20 саат айдагандар бар. Анан бирок айына $20,000-30,000 тапкандар бар да, мисалы. Бирок алар жаш жигиттер, бойдоктор, мындай алмак-салмак айдашат да, катуу айдашат, катуу иштешет. 3-4 жыл катуу иштеп алат. Анан акчасын может башка бизнес кыргытат, может үй алып коет, может бирдеке алып. Бирок ошол возможность бар да, то есть аны колдонуп калышат да. То есть ошондой шанс турса, там Россияга баргандан көрө, мисалычы биздикилерчи, там Россияда дагы деле элдер квартирада жашашат да. Америкага барганы, мне кажется, жакшыраак. Мен Москвада мигранттардын жашоосун көргөм да убагындачы. Ал жака элдерди жөнөтпөй эле, бул жакта эле эптеп эми, ну ладно, хотя бы бир раз творческий болгондордун кармап калайлы. Барып там цемент ташып, кап ташып иш кылбасын да. Бул жакта ладно, айлыгы может азыраак болот, бирок баягы колу таза, үй бүлөсүнүн жанында, туугандарынын жанында. Максатым бул жакта ошондой балдарды биз иш бере алсак, ошол эме менен кармап кала алсак, ошондой деле Россияга азыраак адам барат да. Допустим, азыр 500 киши дедикпи, бул өтө чоң грубый цифра болсун. Бирок 500 киши бул жакта азыр турду да, туурабы? Болбосо булар, возможно, Россияга көчүп кетип, миграцияда иш кылып жүрүшмөк да. Аларды биз бул жакта эми баягындай өздөрүнүн любимый иши да, булар аниматор балдар, музыкант балдар, сүрөтчү балдар да, булар өзүнө жаккан ишти жасап атат, плюс акча таап атат да. Бизде азыр детский контентте биз Бишкектеги балдар өтө эле жакшы баягы эме болуп калыптыр да, устасы болуп калыптыр да, бул нерсеничи, адиси болуп калган. Как взрослые люди биз Инстаграмда отурабыз, ТикТокто отурабыз, Фейсбукта отурабыз, Твиттерде отурабыз да, туурабы? То есть мисалы 100 чоң киши болсо бөлүнүп кетет, 25 жака, 25 бияка болупчу. А балдарда мындай вариант жок да. Балдарда только YouTube бар. Алар Инстаграмга кирсе детский контент жок, Фейсбукта детский контент жок да. Только YouTube калат да. Анан балдар күндө 4 саат, 5 саат эмеде отурушат да, телефондо отурат. Ата-энелер эрте менен баш ооруса, телефон баласына берет. Тамак жеп атса, баласына телефон берет. Паркта жүрсө, баласы ыйласа, телефон берет. Тамак жеп атса, там багындай жуунуп неметип келейин десе, тоже баласына любой эмеде мүмкүнчүлүктө баласына телефонду берет. Это означает, балдар өтө көп потребление кылат контентти, өтө көп көрүшөт. Бул рынок өтө чоң. Кичине эле жакшы эле ролик жасасаңар, роликтер жарылып кете берет да, детский өтө оңой да, негизичи. Өтө жиш, өтө көп контент бар, өтө конкуренция чоң, бирок ошол эле убакта базар өтө чоң. Ошол эле мисалы бир эле Дибилинс кейси дүйнөдө 5-чи орунда турушат. Дебиленске окшогон азыр дагы бир канча канал чыгып атат да Бишкектен. Бул өз ара конкуренцияны создавать этет и плюс качествону жогорулатат да. Бул мен оюмча биз баягы корейский модель развития деле кылсак болот, бул креативный индустриядачы. YouTube'да именно мо корейцтер Gangnam Style менен чыкпадыбы? Бизде Дебиленс менен типа ошондой кылып туруп,
Бирок өз ара салгылашса конкуренция, мне кажется, пайдасын эле берет да. Биз өзүбүз үчүн цель 10 бриллиантовый кнопка 2025-нде Кыргызстандан чыгат деп ишенип коюп атабыз, целдер коюп атабыз. Буюрса чыгат, просто бизде ошол нугун таппай атабыз да. Мне кажется, болот оңой эле. Бирок издене бериш керек. Издене бериш керек. Биздеги просто ютуберлер дагы деле баягы техникасын, технический жагын өздөштүрүп атышат да биздечи. Мисалы, ошол эле крупный студиялар бар биздеги балдарчы. Бардыгы техникалык жабдууларын өзгөртөт, мындай современный компьютерлер өтө жакшы, там свет, камерасы өтө жакшы, бирок баягы ички жагына көбү басым жасай элек да. Ал жагынан мындай киреше элек. Бирок The Billions мисалы өтө жакшы изденишкен, алардын историясын өзүң деле билесиң, 2 жыл 3 жыл канча каналдары жабылды, канча жолу башынан подавать этишти, башка жаңы ама деген каналдар бар эле туурабы. Аларды башынан ачып, разный подходдорду кылып отуруп, анан ушул нерсени табышты да аларчы. То есть бул эволюция деп коет да, туурабы. Биринчи жасаган роликтери жөн эле анимация болчу да, 2D болчу да бардык, туурабы. Бирок музыкалары жакшы болчу, эми өздөрү бэкграундтары бар да бул балдардачы. Алар негизи экспертиза по музыкальной части, музыкалык жагынан экспертиза абдан күчтүү бар болчу, терең болчу. 20 жылдык тажрыйбасы бар болчу Эйканын командасында балдарда. Эми Эйканын, по-моему, апасыбы же атасы тоже. Атасы композитор болот, апасы музыкалык. Булардын ал жактан бир чоң бир огромный плюсу бар. Бирок мындай жарым жолдон булар таштап кой биз кайра клип тарта берели дешкен жок да. Булар кайра эле изденишти и за это время эволюционировали, мындай өзгөрүштү, качествосын өзгөртүштү. Азыркы уровенин мурунку уровенине караганда бир аз жакшыраак да. Но еще жакшы кылса болот. Бирок ошо өзөгүнө, ички жагына басым жасаш керек да. Азыр мен айтып аткан нерсе, мисалы, күндө бирден жүктөшөбү, примерно да. Башкалар деле, турагандар деле, баягы Тигибу деген каналдар деле күндө бирден жүктөшөт да. Анан бул баягындай кайырмак жасагандай да, то есть кайырмак деп эмне деп коет, балык фермалары бар го. 100 кайырмакты ыргытып коесуң, 2-3 илинсе, илинет да, эми 2-3 видеоң жарылса, жарылат. Бул как бы лотерея сыяктуу да. А можно же 2-3 балыкты көрүп туруп эле ошол жерде 2-3 кайырмак эле жасап, точечно эле атып койсо болот да, по идее, туурабы? Ладно, 2-3 лишний ат. Зато 100 кайырмак жасабайсың, 5 кайырмак жасайсың, үчөөсүнө илинет да. Жалпак сөз менен айтканда, биздикилер азыр 100 видео жасап, 2-3 видеонун жарылып кетишин күтүп атышат да. Мен айтып аткан нерсем 100 видеолук эмгек жумшабай эле 5 видеолук эмгек жумшап, бирок 3 видеону кайра эле жардырса болот да. Бул нерсеге жетсе болот негизичи. Бул бир аз баягы кайдзен методологиясына бир аз кирип кетет. И бир аз рынокты изилдөө. Бирок аны биздикилер пока айтып атпайм, ошол уровенге биздикилер еще жете элек да. Жетсе бриллиантовый кнопкалар оңой эле болуп калат го дейм да бизде. Потому что менин көргөнүм азыр мисалы The Billions'ты көрүп атсаң, похожийде башка толтура местный каналдар чыгып атат. Азиатский лицо, жаш балдар, жаш кыздарды үйлөрүндө эле тартыпчы мисалы. Бул өтө жакшы көрүнүш. Бирок алар ошо The Billions'тын ырындагы урдашат да мисалы. Бул өтө жаман негизичи. Бир эле нерсе. Бири-бирибиздин эмгегибизди урдабайлы. Бир эле нерсе, бири-бирибиздин ырларыбызды урдабайлы. Эгер менден жардам керек болсо, кантип жасаш керекти мен үйрөтүп берүүгө ардайым даярмын. The Billions'тын ырын урдабай эле, эмнеге ошо кеп атат? Ошону анализ кылып, ошону издеп чыкса эле, өз алдынча жасасын да. Мисалы бизде баягы балаты деген ыр бар, билесиңби? Кичине балат үшүдү кышта. Бул өтө сонун сценарный структура менен баягы крючок менен жасалган, жазылган ыр да, мисалычы. Ошону жасабайт да элдерчи, мисалычы. Ошону эле жасаса, мисалы, ошол сюжетти элечи. Балатын ордуна түлкүнү кой, кичине мышык эшикте үшүп калды деп, анан кичине бала куткарып келсин сыяктуучу. Сырткы келбетин эле көчүрүп алса, The Billions'тын успехке жетпейт да. Мен баягы молодой креаторлорго айтып коеюн ошону. Сырткы келбетин эле көчүрүп, анан музыкасын да көчүрүп, даже костюмун The Billions'тыкындай жасап атышат да. Көк, кызыл, сары, жашыл кылыпчы. Тоже не пойдет да. Аны даже париктери ошондой да. Ал The Billions'ка эле мындай зыянын берет да. Өзүбүздөн чыккан жакшы бир продукту өзүбүз эле өлтүрүп алабыз да, спам кылыпчы. А буну тим коюш керек? Ошонун просто жаңыларын жасаш керек. Эң эле жакшы модель менин оюмча бул ошо өзүбүз жактан, бул жактан эле производствону жасап туруп, и Америкага сатыш керек да. То есть эң арзан жерден производство кылып, эң кымбат жерге сатыш керек да. Мындайча айтканда бул обычный эле эми сода да. Өлдү деген бир аниматорун $5000 сурайт да. Кичине эле программаны билип алыпчы.
Анан аны жасаган Мохо аниматорлорбу? Мохону да канча билбейт да, мохо еще сложныйраак да. Алар мындай өтө эле простой эле бирдеке экенин билип алып, анан ошо бирок американецтерде мындай сатуу эмеси өтө жакшы да. Өздөрү сатат да. Кичинекей эле резюмесин толтуруп нерселерди жазып туруп, жазып жакшы сатылат. Сатат да сага чөзүмчү. Бирок американецтер деле алып иштетишип, мындай полноценный бизнесмен болуп жүрүшөт да биздикилер, Ооба, американец дегениң эми ал жерде документи бар, бирок мексиканец, индус, кореец, кыргыз дегендейчи, ушундай типтерди алып иштешет, орус, украинец. Чыныгы белый американецтерди алып иштетем десең, алардын, во-первых, кандай нерселерге көп деле жөндөмү болбойт. Мындай чыдабай коюшат, эметпешт да. иштей алышпайт андай. Биздикилер баягы ишке эме го, иште десең 10го чейин деле иштеп, макул бүтүрөм деп туруп иштей берет го, алар андай эмес да. Баягы бир аз жалкоо типтерге окшоп кетет да, алар там понедельник, пятница и ровно саат 5-ке чейин, 6-га чейин отурушат, андан дальше уже 1 минут өтсө уже карабай коет, телефонго отвечать этпей коюшат да даже. Потому что это по контракту не оплачивается. Анан баягы история жазып атканда, текст жаздырып атканда чыныгы англисче жаздыра турган тек эмелерди даже американский сайттардан аз табасың да. Алардан тапсаң деле баягы мен айтмакчы, баягы кичине эле бир опыты бар болсо, writer болгон адамдар, сценаристтер, копирайтерлер болсо деле, скринрайтерлер, скриптрайтерлер, алар там 7 жыл, 10 жылдык опытым бар деп, алар өздөрүн өтө эле аша чагып сатат да. А биздикилер бир аз humble деп коет го, баягындай. Простой, жөнөкөй. И өздөрүн сатышты билбейт, сразу все видно, кайсы опыттарың бар, нелерди кыласың билет. И плюс өздөрүн өтө көп сатпайт да, мен 100 000 сомдук сотрудникмин дебейт да, мисалычы. Реально, ачыкча эле, мындай по-свойски эле айтып, ошентип иштешип кете берет, зато иштейт да. Тигилерде бир аз башкача иштейт экен да. Балдарыңыз англисче сүйлөп алса керек кадимкидей. Мен балдарым өз ара уже англисче сүйлөшөт кадимкидей эле, потому что биз тияка барганда американский школаларга берип аттык. Анан бул жакта Кембриджде окуган үчүн базасы жакшы эле болуп тур да. Барып тез эле сүйлөшүп кетишти. Азыр өз ара уже англисче сүйлөшөт. Азыр уже мени оңдошот да, мен англисче эмес айтып койсом. Бизде эле айтат го, айылдан кыйналып өсүп келгендер шаарда абдан ийгиликтүү болуп чыгышат, кийин бара деп. Ушундай бир сөз бар да. Бирок ушундай бир чындык деле бар болсо керек, Шаардагылар комфортный зонада жашайт да. Отун жакпайт, айылда тезекти да өзүң жасайсың да, тандырган нанды өзүң бышырасың. То есть бир определенный люкс жашоо болсо, комфортный жашоо болсо, ошонун баасын сен айылда билесиң да бул нерсени. Кыйналган адам буну билет, сезет да. Анан кийин балдары возможно ошол шартка түшүп калбасын, балдарым жакшыраак шартта жашасын деп туруп, ошого жарашанбай аракет кылып жашайт окшойт да. Мен Жалал абадтан болом. Түркияда окуганмын, Жалал абадта лицейде окуганмын, анан дальше Түркияда окуганмын, Түркиядан кийин Москвада иштеп жүрдүм. Меники финансы болгон и административный управление болгон. Москвада ошо чоң компанияларда иштеп жүргөм, финансы боюнча. Анан ошол эле компания менен Кытайга, Гуанчжоудо жүрдүм. Гуанчжоудо. Компания түрк компаниясы болчу? Турецкий болчу, турецкий. Гуанчжоудон кайра келип, кайра Москвага кеткенмин да. Москвага барып, анан уже бир текстильный компанияда иштеп. То есть мындай обычный, скучный офисный работа да, жашоомчу. 9-дан 6-га чейин күндө метрого барасың, 1 саат метродо тияка бияка да. Орустар менен сайт жасап, сайттардан акча таап дегендейчи, ошондой кылат элек башындачы. Анан ал жактан ошо кризис болуп, сайттар жакшы кетпей калып. Кризис кайсы жыл болду эле? 2008-де болду, 2009-да болду? 2008-де, 2011-де, 2014-те болгон да. Орус бухгалтерлер бар эле, ошолор менен, анан плюс склад менен. Ортодо мен баягындай чёрный бухгалтер болчумун да, типа. Эми орустарда баягындай белая бухгалтерия болот и чёрная бухгалтерия болот да. А мен чёрный бухгалтериясын карайт элем да, то есть. Көрүнбөгөн акчаларды мен санапчы. Мисалы күндүз ошол жакта иштейт элем, а кечинде саат 7-де үйгө келип, түнкү 3-ге чейин, 4-ге чейин өзүмдүн ишимди кылат элем. Сайт разработка сайта и как бы заработок. Менде бир 100дөн көп сайт бар эле да, өзүмдөчү. Алардын баарына мындай аз-аздан акча таап отуруп, эми айлык жакшы акча табат элем да. Канча түшөт эле ошол сайттардан? Ал көбүнчө рекламный интеграция кыла беребиз сайттарга. Ссылка сатып, алмалда баягы линк размещение деген эмелер бар да. Мисалы бир ссылканы айына 1 рубльдан сатасың да. 1 рубльга коюп бересиң дегендейчи, реклама кылып, ошентип сатасың. А сайттарга ошол менде сайттар көп болгон үчүн көп страницага көп ссылка кое аласың да.
Ошентип мен айына может 3000-4000 доллардай таап турчу элем ошол убакта. 3-4 миң доллар бул 2008-2009-дарда. Да, примерно 2011-ге чейин да, кризиске чейин. Кийин анан кризис болуп, бул система онлайн рынок бир аз пострадал. Анан уже бизге айласыз бул жака келдик. Ошол жерде сиздин өзүңүздүн айлыгыңыз тиякта бухгалтерия жакта айлыгыңыз канча эле? Мисалы $1000 60 000 рубль ушундай. 60 000 рубльдай. 3-4 чейин иштейт элем дейсизби? Ошол жактан айына 3000-4000 доллар табып коет экенсиз да. Толугу менен ошого кирип кетпей элесиз, тиги жумушта иштебей эле анда. Эми ал жактан дагы баягы perks деп коет го, эмне деп коет, льготы. Ошондойлор болот да, жумуштунчу. Анан офис бар, коллегалар бар, общение бар. Кечке эле үйдө жата берсең, мындай түнт болуп кетесиң да. Ал жакта мындай күндө ишке барып келип, офистегилер менен сүйлөшүп, бир аз урушуп дегенде читетишип, мындай офисный жашоо бар эме да. Өзгөчө кызыктуу. Ал тоже социальный бир эме да, жашоо да. Азыр уже студиялар бири-бирлери менен согушуп, сотрудник талашып турабы. Анан баягындай сен айлык көбүрөөк бересиң, мен көбүрөөк берем деп сотрудниктерди прям тартышып. Азыр бизде мисалы job page-ге кирсең, аниматор таба албайсың да. Анан ошол эле учурда 4-5 башка объявление турат, постоянно турат. Художник керек, аниматор керек, художник керек, музыкант керек. Музыкант жок азырчы мисалы. Музыканттар жаман курсун көтөрүп тур азыр. Мурда 2000 сомго жазган ырды азыр 7000 сомдон жазып атат да, мисалы 10000 сомдон жазып атышат да. Согуш эмес, чын айтканда бир сообществолорду байлаштырабыз. Здоровая конкуренция, здоровое соперничество, маектешип туруп, чында эле условияны жакшыраак кылган аракеттенесиң, жакшыраак выплаты, максимально эффективдүү профессионализм көтөрө турган условиялар түзүп бергенге жакшы нерсе. Тамашасы менен айтып атам, конечно, бирок бул өтө жакшы нерсе. Бул баягы айтып атпаймынбы, корейский модель развития менен кетсек, бизде мисалы корейлер канча жылдан бери сериал тартып, сериал экспорт кылышат. Өтө жакшы акча алып келишет буларчы. Бирок өз арада конкуренция бар алардачы. Анан ошого бизде да ошондой самый лучшилар сыртка чыгат да, туурабы. Бизде да ошондой ички рынокто ошондой ызылдашуу боло берсин, бирок допустим, жаңы ошондой таланттар чыгып, жаңы лицолор чыгып, жаңы актерлор чыгып, YouTube аркылуу чыга берсе, бул даже Голливудтун бере албаган возможностун YouTube берип коет да азырчы. Анан бизде бир жакшы жагы еще баягы бул негизи жаман деле болушу мүмкүн, бирок жакшы көрүндү менин көзүмөчү. Мен мисалы Америкага барганда компьютеримди ала бардым да. Анан компьютеримди полностью өчүрдүм да. То есть өчүрбөдүм, бул жактан жаңы диск алып, ошону эле салып бардым да. Потому что там же все запрещено. То есть менде Windows крякнутый турган, Adobe'тун бүт программалары, Moho, турабы, 3D программалар, монтаж программалар бардыгы эме да. Бесплатный версияларда. Бизде азыр бүт Кыргызстан ошондой да, турабы. Бир жактан ушунусу жакшы экен да. Мисалы бизде OS Cage-ге киресиң, бүт пиратский контент да, бекер. Ал жакта мен бая постоянно кинолор көрүп турам да. Netflix'ке $10 төлөйсүң айына, HBO-га $10 төлөйсүң, Disney-ге $10 төлөйсүң да, потому что бир күнү тиякта, бир күнү биякта, бир күнү тиякта. Adobe'тун программасын, Photoshop'ту, там After Effects'ти колдонойн десең, Adobe'тун айлык $60 подпискасы бар, аны аласың, бүт программаларын скачать этип иштетсең болот. Moho отдельно, Windows отдельно, да, мисалы. То есть айлык программное обеспечение плюс бүт бая контенттер, кинолор алып караганда өтө эле көп. Мен барып сразу бир $3000-4000 акча короттум да, компьютерди бул жактагыдай кылыш үчүн. Эми менде азыр мурункудай мощность жок. Мурункудай производство да жок. Мен Америкага кетип бара жатканда 2 жыл мурда почти уже бүт производствону жаап, компьютерлерди сатып дегендейчи. Эме кылып салгам да. Балдарды таратып, менден чыккан балдардын бардыгы эле азыр почти мындай престижный жерлерде иштеп атышат да. Аларды кайра ишке алганы азыркы учурда менде мындай бюджетим дагы жетпей калат да. Потому что алардын уже квалификациясы жогору болуп, алардын баягы сураган маяналары дагы бир канча эмеде жогору да. Кымбат баалуу адис болуп калыптыр да. Да, күчтүү адистер болуп чыгып калды биздин школадан. Эми бул өтө жакшы көрүнүш. Анан уже мен определенный жерде уже карасам индустар өтө көп да бул рынокточу. Өтө көп индус бар болуп. Анан мен айттым, почему бы мне не бороться бул индустар менен деп. Анан бир аз Москвада жүрүп, анда патриотический эмелер калган болчу ичимде. Сезимдер. Анан ушул идеяларды балдарга айтып баштадым. Давай ютубту кылбайсың, үйрөтөм, көрсөтөм, бүт информацияны берем бекерге деп чымдай. Десем, көп айтышты, сен бекер эмес, мындай сатпайсың, бул жакшы информация экен деп. Көп адамдар, известный адамдар
чакырышып кофесине рестораныначы мисалычы курман бирге кылбайлыбы мен типа баягындай курс уюштурам а сен үйрөтөсүң депчи элдерге, но мы будем собирать деньги элдерден депчи, потому что это ниша, которая приносит деньги депчи. Мен айткам, менде бир аз патриотический эмен бар, мен элдерге бекер эле берем депчи. То есть ким ютубту үйрөнгүсү келсе, мен даже анын үйүнө барып үйрөтүп берем бул нерсени деп. Бул кайсы жылдары? 2015-жыл? 2015 по-моему, 2013-14 мен өзүм каша болуп чукулап мындай буну баары өздөштүрдүм да, потому что эч ким билбейт, даже орустар билбейт, СНГда эч ким билбейт. Анан эми бул келип азыркы учурда мындай бир целая индустрия бизде пайда болбоду, өзүнчө эле креативный индустрия болду да. Бунун башы ошол жакта түзүлгөн да, ошол жакта мындай болуп. Мен канча телеканалдарга жардам бердим, журналдарга жардам бердим, радиолорго жардам бердим, газеталарга. Кандай кылып консультация берип бер? YouTube жагынан, маркетинг жагынан, мисалы кээ бир каналдар чоң эле, таанымал эле мисалы эме да, кабар чыгарган каналдар YouTube'уна жөн эле жүктөй берет да, мисалычы. Без обложки оформлять кылбай эле. Алар өзүнүн сайты үчүн сюжет тартышат, операторлор барып, анан ошол сюжетти YouTube'га эле жүктөп коет, как каталог кылып элечи. Названиясында эчтеке жок да. Архив. Да, Архив. ИМГ 10-16 мындай анан датасы турат го, ошондой файлы именалар. Аларды булар YouTube'га жүктөп туруп, анан өзүнүн сайтына кабардын ичине видео репортаж деп коюп атышчу да. Ссылка берип коюп эле. Анан мен айттым, тигилерди оптимизация кылып, мондай кылсаңар, целый бул жак өзүнчө болуп кетет депчи. Мисалы Сентябрь ТВга, Хабар ТВга, 24 ТВга, Супер KG'ге баарына барып консультация берип келгем да, мисалы. А YouTube'тун берки эме жагынан, мындай детский YouTube'ту үйрөтүү жагынан ошо 2015-2016-ларда, по-моему, Жия менен сүйлөшүп, мен айттым, Жия силерде давайте жериңер бар. Ошол жакта берели семинар, бекер эле беребиз деп, анан ошол жерде 2-3 семинар бергенбиз. Мындай көбү YouTube'тун отдельный бир сектор экенин түшүнүп, ушуга киришип, азыр бизде YouTube жакшы өнүгүп калган да. Анан азыр уже мүмкүн бизге дагы билинбеген башка бир жаш эмелер бар, акча таап атышат да бул нерсени түзөп. Ошол убактарда мен активно ушу ютуберлерди алып өстүрүп эметип аткам да. То есть менде максатым YouTube'га международный рынокко өзүбүздүн кыргыз балдарды чыгарып, жетелеп чыгарып туруп, типа ал жерде индустар бар да, ошолорду сүрүп чыгып, бир аз да биз эли дегендей. Бизде эми азыр YouTube жаңы сектор болуп атпайбы? Биз өзүбүз үйрөнүп атабыз бул нерсеничи. Анан биз бул нерсени үйрөнүп чыкканда мындай өзүбүз ар бир кадамын мындай иштеп чыгып, карап чыгып, болду болбоду деп кетип атабыз да. Бизге азыр андай адам табыш нереально да негизичи. Потому что бул адам YouTube'да 10 жыл, 20 жыл жашаган бирөө болуш керек да. Андай адам бизде жок да. Бирок баягы ошол эле күчтүү режиссерлордун китебин, режиссура боюнча китептерди окуп чыксаң, моменттер бар. Анан бул баягы сказительство деген нерсе да, бул сторителлинг. Бул кылымдардан бери келген нерсе да. Мисалы кыргыздарда деле, допустим, 1000 жыл мурда баягы деп коет, очоктун жанында эле, костердун жанында эле, кыргыз боз үйдүн жанында эле отуруп алып, окуяларды айтып бермей эле манас айтып берген, бул өтө чоң сказительство да, туурабы? Окуяларды айтып берип, амалда эч кандай анимация жок, свет жок, звук жок дегендейчи. Только сөз бар. Только эме аркылуу кеткен да. Анан ошо эскиден бери келип аткан баягы классика болуп калган чыгармалар бар го. Убагында, мисалы ошол эле Аладдин или там 1001 ночь деген эмелер чыгармалар жазылып атканда, алардан башка толтура чыгармалар жазылган да. Просто алардын арасынан ошолор сурулуп чыккан да. И баягы замансыз деп коебу, ошого карабастан күнүбүзгө чейин келип атат да бул нерсечи, туурабы? Демек, азырга чейин кызыктуу эле, окуса кызыктуу эле болот. Мировой классикаларды эле окуп чыксаң, 10-20 китептичи, ортодо бир общий бир точка соприкосновения бар да, баарындачы. Определенный бир структура бар да. Мындай начинающий стартап катарында бул нерсеге кирсе болот. Обязательно киргиле, мне кажется, бул творческий индустрия сектор болуп кетет. Эми анимация катары мындай сложный эмес да. Телефондон деле мисалы Атакул Теска бар, телефондон эле монтажланат, туурабы? Телефондон эле монтажланып жүктөйт да, мисалы. Ошондой эле бир эмеге, успехке жетсеңер болот да. Бул нерсенин асты ачык, бул рынок өтө чоң. Сонун кызыктуу темага сүйлөштүк окшойт буюрса. Чоң рахмат. Көп сүйлөшө албадыкпы? Мейли, көрүшөбүз дагы.